Мына достор, баягы айт мектеп, бул Максат Айыл мектеби, бул биринчи эмес, экинчи жолу ушундай чабуулга дуушар болуптур. Мунусундай аябай эле жараксыз болуп калыптыр. Азыр ичине киребиз. Эң жакшы жаңы салынган мектептердин катарында экен эле. Азыр кирип чыгабыз. Баткенчи. Азыр ал жерде мектепте ичиндебиз. Эч нерсе калбай калган. Эч нерсе жок. Мына жакшы, мына Баткен активисттери жүрүшөт. Мынандай. Азыр эшикте эл кыргыздар бирине аябай жардам берип атат. Мына бул жакта да класстар эч нерсе жок калыптыр. Бул жакта да класстар мындай. Элдер артынан келип жардам берип атышат, фура болуп. Мына элдер. Аябай көп. Мына бул жакта да имарат күйүп калыптыр. Бул эмне имарат экен эле? Бала бакча деп атты эле? Бала бакча. Мына бала бакча экен. Бул жерде ошо мектептин жанында бала бакча курулган экен. Бала бакчада эч нерсе калбай калыптыр. Бала бакча. Бул жак мектеп. Сөз жетпейт, эч нерсе айта албайсың, сүйлөй албайсың. Мына бул жакта камп өрттөнүптүр. Үйлөр, мынанын ар жагында үйлөр өрттөнүптүр. Максатта 10 үй деп официалдуу түрдө айтышкан, бирок биз башында киргенде эле ошо частын жанынан бир 15ге жакын үй санадык да. Официалдуу маалыматтарда 10 үй деп, 11 үй деп берип атат. Бирок абдан эле көп. Мына ылдый жакка түшсөң, бүт бар эле ошол өрттөнгөн, талкаланган үйлөр. Бирок ошо элдер аябай жардам берип аткан экен. Мына ичинде азыр спорт залына киребиз. Спорт залында абдан көп эмеректер топтолгон. Бири-бирине жөлөк болуп азыр жаңы эле ошо Жалал Абадтан келген, башка аймактардан келген фуралар чыгып кетти бул жактан. Элдер ушундай төшөктөрдү алып келип, төшөнчөлөр берип аткан экен. Азыр ичине киребиз, ошо азыр продуктларды да үйүшкөн экен. Элдин от жардамы. Аякта элдер ушунчалык жардам берип аткан экен. Азыр ар тармакта ар айылдардан келип атат деп, продуктлар, кийимдер, ар кандай нерселер тапса болот. Ошол анан азыр биз болсо мага кызык болуп аткан нерсе официалдуу данныйлар болуп жатат, анткени официалдуу маалыматтарды ал жакта мындай болуп атат да. 11 үй деп максат берген. Бирок тилекке каршы 11 үй эмес да. Мына Баткен элине жардам деп дагы келип атат. Мындай тынбай токтоосуз келип атат. Мектептин мына ок тийген жерлер. Мындай автомат менен чайкап турду. Эч нерсе калбапты. Мына бул жерге эме тийген окшойт. Чоңураак мина, мёт тийген өңдүү. Мектеп. Анан азыр айылда мына катары менен үйлөр жок. Ылдый жакта тиги жерде үй жок. Бул жакта үй жок, нар жакта үй жок. Азыр мына бакта да журналисттер жүрөт. Жок. Мына бул жакта журналисттер тартып атат.
деп бияқта Замир байке комментарий беріп атат. Бияқта елдер барды Бишкектен, ар тармақтан келген адамдар. Бияқта топ толып атышат.